Madaniyat klubunun okuvchilari özlörünün oşo kitepti okugandan keyinki tasirleri menen, tajribalary menen bölüşüşse, iş yüzünde, praktika yüzünde okugandan köçürüpsü kılca karayetsеңiздер. Bu Zamira Ejike özünün mektebiga, eni mektebini da kirgiziptir. Anan ayımızda kirgiziptir da, bular ayımızda okuy başlagan balдар eken, men keçe görüp tanıp kaldım. Ulup görсеңiz. Саламатсыздар ата-энелер, эже агайлар, саламатсызбы капырагай. Биз бул китепти окуганга чейин бизге бул китепти Замира эжебиз, өзүбүздүн директорубуз предлагать эткен, бизге ошол китепти окуп көргүлө, алдыңарга максат койгон үйрөнөсүңөр, убакытты туура пайдаланасыңар деп. Бирок чынында эле ошо убакытты туура пайдаланганды үйрөндүм, сүрдү жеңгенди үйрөндүм. Азыр кошумча сабактарга барып жатам, аңыз тил, чет тилдерди үйрөнүп жатам. Бул жакта тилди оңой үйрөнүү жолдору бар. Ушул силер ата-энелер окусаңар болот. Эне окубайынча бала окубайт демекчи, бул энелерге капырагайыбыз жазган толтура жакшы китептери бар. Ошолорду сиздерге окуп көрүүңүздү ошону предлагать этиптилер. Ошо рахмат. Саламатсыздарбы, ата-энелер, саламатсыздарбы, эжелер. Şu Капырагайыбызга акыл эмгеги маданият деген китепти чыгарган үчүн чоң рахмат. Мен бул китепти окуй электен мурун мен максаты жок жашачымын, ата-энемдин кыйноосу менен. Бул сабакты оку, дополнительный сабактарды оку десе, жок окугум келбей атат, окубайм деп. Акыл эмгеги маданият китепти окугандан бери дополнительный сабактарды, тренировкаларды, дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип, ошо акыл эмгеги маданият деген китепти чыгарган үчүн Капырагайыбызга чоң рахмат. Учурдагы айымчылыктардын катарына кирем. Бизге бул акыл эмгек маданият жөнүндө түшүнүп киргенден бери биздин ошол китепти окуп чыккандан кийин ой толгообуз, дүйнө таанымыбыз дагы да көбөйдү. Андан кийин биз ата-эне окумайынча бала да окубайт деген эң туура сөз. Чындыгында биз ата-эне окугандан кийин өзүбүздө да шыктануулар жаралды. Ошондой эле ар бир окуучу кандай киши болбосун, ал ийгилик жаратса, анын аркасында анын ата-энесинин тилеген дуасы дагы турат. Ошол биздин ата-энелерибизге дагы ушундай окууну үйрөтүп жаткан, ошол программаны түзгөн Капырагайыбызга терең ыраазычылык жана ошондой